Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кайрадан мен Зак Күчмен сиздерге борончу шоудагы кожомкул боюнча айтып кетейин. Мен шундук көрсөтүп салган, элдерге жаман көрсөтчү. Биринчи 6 жыл мурун жазыптыр борончу алып барчу. Эфиринен мынтип сүйлөп атпайбы? Назир экөчү кыргыз элине жаман көрсөтүп. Меничи жаман көрсөтүп. Кожомкулдун 640 кг салмакта ташын дүйнө жүзү боюнча ордунан козгоп рекорд койгон эмес. Любой күчтүү качоктор дейт. Өзүңдү 21 кылым менен кожомкулумун деп айтпа дейт. Кожомкул ушул Зарылбек сыяктуу артист болгон турбайбы деп жаштар түшүнүп калат дейт. Кадырын түшүрүп уят кылба дейт. Карабайсыңбы эми сүйлөп атканын? Кадырын түшүрүп деп өзүңө бийлетип ушул жерде жанакы интервью ойнотуп атсаң Назира менен. Жана кыз менен бийлетип атсаң жалжаңмай кыз мененчи. Анан кийин күлдүртүп кудул болуп атсам, элдер рекордум чыкпай калса бир жөн айтпайт элем. Рекордум чыкты да турабы ошол маал көрдүңөр да. Кожомкулга теңеген жокмун, өзүм күчменмин. Мен башкача кожомкулмун, ошону билип коелу. Жеке эле манжам эмес. Мен бүт колдорум деле, башым, мойнум, желкем, чекем, манжам бүт универсальный 6-7 жагы менен кылам. 50 трюктү 3 жыл ойлоп чыгаргам. 16 түрлүү приемго бөлүнөт бул деле. Бруслилердин житкинде ошондой болуп, Стивен Сигал, Тони Жа, Майк Тайсондордун бир түрү болобуз биз кожомкул мен дегендерчи. Как будто мен фокус, жонглёр, йога деп ойлошот экен элдин баары. Андай эмес. Биздики чыныгы нукура кыргызча тубаса, даярданбастан кара күч Кудайдан берилген талант. Мындайды 100 жылда бир жаралат деген сөз бар го. Бруслиде ушинтип коет го, 100 жылда бир жаралат мындай Брусли деген сыяктуу деп. Бруслиден кийин эле Стивен Сигал, Майк Тайсондор деле өзгөчө чыкты го аны туурабай. Стивен Сигал айкидонун мастери болду. Майк Тайсон бокстун мастери. Андан кийин 2006 DVD чыгып атканда Тони Жа тайландский бокс жагынан чыкты өзгөчө Брусли туурабай дегендей. Анан биздики деле ушундай болуп атпайбы? Анан 2011-жылы мен негизи 2003-жылы башталган окуяларымчы рекордду айтып берем го телевизордон. Ати кожомкулдуку 55-жылы каза болгон. Ал кичинекейинде эле 16 жашында эле күрөшкө чыгып, эңиштерге түшүп, күчү менен ыргытып любой качокторду 640 кг ташты ремен аркылуу көтөрүп баскан ал. Кол жетпей, недомный жана ташын козгобойт келдибек. 5 сантиметр козголобу, 10 сантиметр. Бирок ал 100 метр көтөрүп басып ремен аркылуу, кол жеткен эмес да, недомный таш. Биздики недомный кылабыз да. Кожомкулга теңеген жокмун. Ал атты көтөрүп ашып кеткен. Анан кийин баркын түшүрбөчү, уят кылбачы деп жазып аткан адам карабайсыңбы бул борончунучу? Элдерге жаман көрсөтүп, 1,5 миң комментарийден тим эле ушундай очойтуп чыташыптыр. Ушул кожомкул жөнүндө мага тийишкендерчи. Аны эмне уят кыласың? Кадыр баркын түшүрбөчү. Сен клоун болгон эмессиң, артист болгон эмессиң деп. Борончу ошентип бийлетип анан ушул жерден кудул кылдырып атса, айла жок анан аткарасың да. Мен өзүм сүйлөп чыксам, эфирге салам кырсаң кийин ошентип чыгып сөзүмдө курч болуп Бруслиде сүйлөп чыктым эле го. Негизи Брусли деле ушинтип өзүн тааныткан. Подвалга келип коюп, любой спортсмендер мага чыккыла, мен Брусли деген жалгызмын деп. Кожомкул менен таштайндар мактанбай эле чыккан. Мен өзүм сүйлөнгөн ушундайм, Бруслидики да, меники да Брусли сыяктуу да. Анан ошону түшүнүп коелу. Түшүнбөгөн малдар көп экен, айбандар. Ол өздөрү кыла албайт, бирөөнү көрө албайт да, ичи тарлар. Кыйын болсоңор чыккыла да. Мага сайыл бербей. Кожомкулга теңеген жокмун, өзүм күчменмин. Ошо кожомкул эле Брусли сыяктуу эмне кожомкулдан кийин дүйнө жүзү боюнча андай жаралбайт деген сөздөр бар экен бул жерде. Андай эмес. Мен ал 55-жылдар каза болсо, мен кийин 2003-жылы чыгып отурам мынакей. Мен Ташкентке чейин эле чыкмакмын деп эфирге чыкпай, жолдорун таппай анан Ташкентке чыкканда анан 2011 ал чыкпадыбы? Анан 2015 тойлорго чыгып баштадым аракет кылып. Ага чейин мен 2006-жылдары 2007-жылдары Шамшыдан бир ай бою 90 литр фляг сууну алюминий өйдө көтөрүп чыкканмын. Подиумдан бийикке велосипедтен үйүнө көтөрүп чыкчу элем Шамшыда болсом мында подиумго тоончокусуна. Ошону мен айтып берем го өткөндө. Уксаңар тиги кулагына чыгып кетет экен, кайра карачы. Буякты очойтуп мен 10 саппан жазышыптыр ар бирөөчү. Міне о жерден бері 40-тай суроосуна жооп берейин деп чечтим да. Канча мүнөттүк болсо да, жарым саатка 40 мүнөттүк болобу. Ошол жакта шамшылык элдер билет мени. Билбей, негатив 2018-жылы таанылгандан кийин айбандар жайнап кетпеди комментарийде. Ошолор укпасаңар, мен тойлордон көрбөсөңөр, Кара Балтадан, Токмоктон, Бишкектен, Караколбу, Таластан аткаргам мен. Шамшын тоосун бир ай жүрүп, айылыман элдерден сурагыла ишенбесеңер. Убагында кандай эле бола? Ушундай күчтүү беле? Чын эле кылчу беле деп ишенбегендер. Ошого укпай туруп, көрбөй туруп, эчтеке сүйлөбөй эле да, урдуруп эле. Ойду, тоону ойду, тоону томкоруп, асманды сүйлөй бербей. Силер өзүңөр ишиңерди так аткаргыла да бирөөгө тийишпей. Андай адам, кожомкулдай адам, мендей адамдар, андайды Бруслидей болгон адамдар дүйнө жүзүндө редко кездешет дегендей чанда. Каякта бирдеме эле урдуруп сүйлөй берет экен бу, атасынан баласы чейин, энесинен кызына чейинчи. Кадыр баркын түшүрбөй анан кийин кожомкул 640 кг ташын дүйнө жүзү боюнча козгой алган эмес дейт. Менин ташымды деле козгой алгандар автобусту манжасы менен сүйрөгөн 15 метр, 11 тонналык автобусту. 80 литр сууну манжа менен
2 манжа менен 80 литрди 20 метр көтөрүп баскан 24 килограммдуу учун менен бийикке манжам менен 25 жыл көтөргөн 32 килограмм гираны ордунан киндикке чейин козгогон манжасынын учу менен андайлар чыга элек дүйнөдө. 650 килограмм ташты козгогонум бар деп атпайбы 2014. Алар көрө элек эсер. Мен да колдорум менен кылам, бир эле манжасы менен кылат, анан башка жаң эчтеке жарабайт деп. Мен универсальный кылам, азыр кожомпул атабыз манжасы менен кылган эмес. Ал кол менен кылган, дене менен кылган күчтүүлөрдүн кожомпулу болгон убагында. Мен деле манжасы менен эмес, ойлоп калбагыла бир эле манжасы менен кылат деп. Колдорум менен деле ал 160 килограмм ташты көтөрүп бассам 15 метр 2014 ойлоп чыгаргам. Бирөөнү туруп бассам, биздики ушундай түрүктөр негизи. Башкача жүрөбүз да бизчи. Анан кийин 150 килограмм байтал олтуруп өйдө туруп 100 метр баскам. 1,5 тонналык Audi A6'ти капталга 1 метр жылдыргам парковунан. 2016 жылы майдын 25-леринде 20-ларында тиги автопарктан 11 тонналык автобусу 15 метр сүйрөгөм 2 манжа менен. Андай рекордтор чыга элек меникинде деле. Кожомпул тиги борончу как будто мен кудул же клоун кылып атпайбы, өзү клоун, өзү кудул болуп жүрбөй туруп, мен кудул болсом да рекордум да бар менин универсальный. Ушу борончу илердин баарын жаман көрсөтүптүр, ошондочу ушу сөзүн так жооп берип кетейин дедим. Бир эле кишинин сөзүнө 5-6 мүнөттөн ашты жооп бербейдим. А так түшүнүп жүргүлө. Анан экинчисин айтып кетейин. Анарбек Кырсбаев 6 жыл мурун жазыптыр. Туура сөз болду борончу Кожомкулдун кадырын түшүрбө, мээң жок сенин. Ал 1 тонналык таш көтөргөн, а сен 24 килограмм гира көтөрдүң. Айырма ат менен код электи деп карасаң жазган сөздөрүндө. Айырмасы бар деп жазып коюптур уялбай. Анарбек Кырсбаев эмне кыласың мага тиешип, өлгөн кишини мактайсыңар, а мен тирүү менен мени мактабайсыңар да. Как будто мен силерге клоун же артист болуп атам да, жөн эле рекорд кылганым көрүнбөптүр көзүңөргө. Ишенбесеңер карап алдыра тойдон 2015, 16, 17 жылдары Токмок, Бишкек сапырып бүтүргөм. Любой качоктор көчөдөн сындырып, тойлордон тим эле чувствительный чыкчу элем. Любой таң алып оозун ачып артыман эме эле аткарып чыккандан кийин каяктан болосуң деп таң алып чыгышчу эле. Ушундай да өнөрдү биринчи жолу көрүшүм, дүйнөбүз боюнча көргөн эмесмин деп. Сен да Кожомкул турбайсың деп. Мен элдер айткан Кожомкул деп. Шаршек адам тааныткан убагында 2007 жылы эки фляг сууну бийикке көтөрүп чыгып атканда подъемдун үстүнөчү 500 метр. Руслан Аббастын достору таң алып, "Ами сен да оңой бала эмес экенсиң, тет жактан бери көтөрүп чыгып келесиң" деп. Даже айылыман 1,5 километр эки фляг сууну көтөрүп басып келгем 100 литрди. Тиги көчөнүн башынан, көчөнүн аягында турам да менчи. Ошондой рекордторумду билбесеңер сурагыла, тойлордон гира менен, флягтары менен Кожомкулдун небереси келип калыптыр деп Токмоктор таң алган тамадылар, той ээлери, кеминдиктер, бүт чүй обласы полный тааныган убагында 2015, 16, 17 жылдары. Просто 2018 жылы таанылгандан кийин элдерге ар кандай көрүнүп кеттим. Артист сыяктуу да таланттарымды чыгарып ийбедимби? Негизи рекорд менен таанылгам, негизи рекорд менен чыгам деп мечте коюп чыккам мен. Просто дүйнө жүзүнө бара албай атпаймынбы, таанытпай атам Кыргызстандычы, бул спортсмендер сыяктуучу. Мына көчмөндөрдү утуп келишти, Олимпия чемпиону өткөндө спортсмендер утуп келди дегендей. Молодец, мен деле алардан өзгөчөмүн, мен деле алардын кемесимин дегендей, өзүмдүн өнөрүм боюнча. 24 килограммдын гирадан башка 24 килограмм гира көтөрдүң, айырма ат менен код электи деп карасаң сүйлөгөн могу. Анарбек деген, Рысбаев деген. Ал түшүрбө мээң дейт. Анарбек Рысбаев 6 жыл мурун жазып тура сөз болду. Борончу Кожомкулдун кадырын түшүрбө, мээң жок. Сен ал 1 тонналык таш көтөргөн дейт. Мен 1 тонналык таш көтөрсө Кожомкул, мен аны 640 килограмм сен китепте окудуң беле Кожомкул, мен окуп чыккам 2015. 640 килограмм таштын 100 метри ремен аркылуу колу жетпей, недомный таш да биздики. 100 метр басып барып жерге сайганда, а мен 2014 жылы ойлоп чыгаргам, кроваттарга шагылдан салып турган недомныйларга өткөм да, жана гира флягтын баарын шагылдан таап, анан таштарга өткөм, элдер кыла албаган сыйгылак нерселер кылыпчы. Мен деле таапкам 2014 жылы 650 килограмм ташты ордунан 20 сантиметр козгогом. 500 килограмм ташты оодаргам. Audi A6 1,5 тонналыкты капталга жылдыргам 1 метр. Автобусту сүйрөгөм 11 тонналыкты 2 манжа менен. Тиги 15 метрди. Флягтар 80 литр флягты 2 манжа менен 20 метр көтөрүп баскам. 32 килограмм гираны жооң го, гирада кармалбайт го, учу менен киндикке чейин козгогом. Мен деле өзгөчөмүн. Мен манжа менен кылат деп ойлоп атасыңар. Мен колдорум менен кылам, көрө элексиңер. 160 килограмм ташым бар, 15 метр көтөрүп баскан. 150 килограмм байталым бар, олтуруп өйдө туруп 100 метр баскан. Кожомкулга тең берсем деле заты башкача Кожомкулмун мен. Ал Кожомкул атабыз деле тиги манжасы менен кылган эмес, мага ошо ал жок манжасы менен, колдорум менен кылган. Мен колдорум менен кылып атпайбын. 8 болтту мыйрып атам. 17 сантиметрлик недомный. Тизеге салып кайра түзөп атам пирамида кылып туруп. Андай любой качок тойлордон мыйралчу эмес. Көчөдөн гира менен любойун сындырчу элем. Флягтар менен. Мындай бир дүйнөбүз боюнча көргөн эмес деп таң алышчу эле да. Мага чейин таш чайнарлар тиши менен кылып, мык чайнарлар деген чыкты эле го. Чач менен сүйрөгөн Ринат Караколдук тиги, Азамат Бараков дегендер, Чагылган дегендер тиши менен сүйрөгөндөр. Таш чайнардан кийин чыгып атпайбы турап. Дүйнө жүзүндө эле бар да тиши менен кылган, чачы менен кылган, денеси кол менен кылган. Мен манжасы кылгандар эле башкача Кожомкул болуп дүйнөгө
таанытсам деле ошондо көрөсүңөр, таң аласыңар да буйраган күнү убакыт көрсөтөт ошол күндөрдүчү. Секилүү спортсмендер менин деле өнөрүм өзгөчө. Мен да аларга окшоп даярданбайм тубаса дегендей. Жиндиче мукачылык кара күчтөрүм бар менин. Кудай элком берип койгон да ушундай. Анан үчүнчү Эмиль Ускалиева дейт. Эмиль деп эркек, анан фамилиясы кыз болуп кетти го. Ускалиева 4373 6 жыл мурун жазыптыр да борончу байке. Туура замечание айтты Кожомкул деп. Бул бала кайсы арына айтат уят дейт. Карасаң. Эмиль Ускалиева сага эмне жок, эми кыз башың менен эркек күйөөңдү эле ары жакары тарбиялай берчи, мага акыл үйрөтпөктүңбү? 4373 6 жыл мурун жазыптыр да. Борончу байке туура замечание айтты Кожомкул деп. Бул бала кайсы арына айтат уят дейт. Кожомкул деп айтпай эле элечи мындайын, Кожомкулга теңип, Кожомкулдун атын чыгарып атпайм мен Кожомкул деп. Уят кылганда эмне? Клоун болуп атам артист болуп. Эмне ошентип артист болуп бийлеп койсо эле ар жагын кыла албайт деп ойлоп атасыңар. Мен бүт жагынан универсальныймын, Кудай берген талант. Жигитке 70 ас кылат дегендей. Артисттериң андай кылбайт мага окшоп, артист болсо да. Мен артисттин ролдорунда ойноп атам. Кара күч рекордтун да ролун ойноп атам. Ушуну түшүнбөгөн адамдар көп экен. Кожомкулдун атын уят кылбай деп эле. 4-чү Бектур Машанов 1089 2 жыл мурун жазыптыр. Кожомкул Батыр атабызга өзүңү теңебечи, анткени Кожомкул Батыр атабыз көтөрүп алып келген 640 килограммдык ташын сен козгойду албайсың дейт. Кыргыздын фигуристи Келдибек 2 сантиметр козгогон, башкалары козгой албады. Эми Кожомкул Батыр атабызга Аллахым күч кубат берген дейт. Мага деле берген күчмен, заку күчмен. Мага эмнеге берген жок? Мен деле өзгөчө адаммын, Кожомкулга теңелбесин. Кожомкулдун боюн билесиздер канча? 2,30 болгон. Салмагы 215 килограмм болгон. Таштын салмагы 640 килограмм таш. Өзүнөн 2 эсе орду көтөрүп баскан 100 метр. Ошону билип койгула. Бул фантазиянын баарын биз эле билебиз, рекордсмендер. Жанакы урдуруп сүйлөгөндөр кыздарга окшоп, юбка кийгендер, алар билбейт мындай спорт рекорд түшүнбөгөн айбандар көп экен. Анын башын мен ойлоп чыгаргам жана 2014 манжамен кылган. Негизи Кожомкулдан чыккан, бирок Кожомкулга теңеген жокмун өзүмдү. Кожомкул менен мени салыштырба да. Кожомкул деген 2,30, мен боюм 1,83. Салмагым 85 килограмм, 90 килограмм. Өзүмөн бир эсе оор ташты көтөрүп басып атам мен 100 метрди. 15 метрде 160 килограмм ташты. Айырмасы бар да турабы? Көтөрүп баскан кыйынбы же сүйрөгөн кыйынбы, силерге айткылачы? Автобус сүйрөгөн. Көтөрүп баскан кыйын турабы? Тачкага 160 килограммды тачкага салып туруп сүйрөсөң, сүйрөй алат любой адам. Козго десең кордон козой албайт. Илгери эмнеге айтчу эле? Бокста мени абайла, кара күчтөн белди абайла деп. Элдер азыр 160 эмес, 60 килограммдык мүшөктү, 50 килограммдык мүшөктү көтөрө алышпайт. Көтөрөт, бирок 100 килограммдык мүшөктү көтөрө алышпайт. Экөөлөп көтөрөт. Ушундай күчтүүлөр көрдүң да. Анан көчмөндөрдө бир баланы көрдүм, бир качок баланы. Салмагын 100 килограммдап жасып коюптур да, анан ийине алып туруп бояка желкесине. Тээ жака басып барды да, бир 50 метрби канча. Барып кайра келди да. Менин ташымбы, мен 100 килограммдык шагылын жасалган. Эмем бар, тиги шагылын жасалган 100 килограммдык мүшөгүм бар. Ошону ийинге 2 бала кое албай коюшкан. 3өлүп кое албай койгон 20 жаштуу балдар. 2014-жылычы. Мен болсо ийиними алганмын ошо жерден түртүлүп атып, бел бут тамырларым күчтүрүп башкача да айтпадымбы өзүмдө. Бояк ийинге койгом. Жана 100 килограмм ташты көтөрүп баскан көчмөндө уят, андай кылбаш керек, андай любой эле кылат. 160ты көтөрүп басыш керек, козгош керек. Чыныгы эркек мен Кожомкулум дегендер. Түшүнбөгөн айбандар көп экен да. Анан 5-чи мынтип жазыптыр. Узер. Келдибек дейби, жана 640 килограмм ташын сен козгой албайсың дейт. 640 килограмм ташымбы? Мейли, аны Келдибек 2 сантиметр козгоду дедиңби? Мен өзүм мен негизи мындай жинди кара күчтөр менен мындай рекордсмендер күчтүүлөр менен кармашса болбойт дейт. Өздөрүнүкүн кылыш керек да, бирөөнүкүн турбайчы. Мен өзүм ташымды 2014 ойлоп чыгаргам. 650 килограмм ташты 20 сантиметр козгогом. Келдибек Кожомкулдун ташын козгоп койсо, аны Кожомкул деп атасыңарбы? Кыргызстанга таанытты, андай күчтүү жок деп. Ал протеин аркылуу, укол аркылуу, жана мурдуна спирт аркылуу таяк тартышта жүрбөйбү? Аны баары эле кылат. Укол жок. Дүйнө жүзүндө да сыйлаштар протеин, жанакыны укол менен кылышат экен, удобный кармап. Меники недомный. Укол жок, протеин жок, спирт жок кылам өз күчүм менен, жанымды аябай. Белдин күчүн аябай, буттун күчүн, колдун күчтөрүн. Кудай берген талантты аябайчы, мукачылык кылам. Бул жолу Токчайнар таң алган да, Миң жыгачтан 2018-жылы түрк көрсөтүп атсам, Гүлжанар менен гастролдоп барам го, август айында. Мойнума суруп жүрөктөн чүрүп атсам, Ташнияр мынтип кылган эмес, сенде кылбайт ал, жукалар кылат. Сенде чистый эмелер кылбайт дейт. Сен да бирөөгө байкатып ишендире турбайсың, ал байкатпай эле актерский кыла берет депчи. Анан ошону байкаткан үчүн мен рингке чыккан Майк Тайсондой болуп атам да, Брусилиде любойун сындырыпчы. Менде жок качок дегендей. Ошону билип койгула, мен мактанчакмайсың, сүйлөгөм ушундай Брусили сыяктуу сүйлөйм мен. Кожомкул Ташниярлар мактанбай эле эл колдойт деп чыккан, ошон үчүн алар да эл колдоп атпайбы. Мени колдогондор эле толтура, мени колдобогон айбандар колдобой эле койсун, башым ооруйт аларга.
Ал менин ташымды козгой албайсың деп мен өзүмдүн ташымды козгойм 20 сантиметр. 2014 эле ойлоп чыгаргам. 650 килограмм ташты. Кожомкулдун ташын козгой албайсың барсаң. Келдибек 2 сантиметр козгогон, башкалары козгой албады дейт. Туура. Келдибек мен 50 түрүктү 3 жыл ойлоп чыгардым дедим, 16 приемга бөлүнөт деп. Бирок менин таштарымды түрлүү болтту, автобус сүйрөгөн, жылдырган, көтөрүп баскан, тоңкоргон, мыйырып түстөгөн, чаккан, айрыган, тешкенин баарын кыла албайт. Келдибек манжасы менен гираны козгой албайт. Учу менен 32-24 фляктар көтөрүп баспайт, ал меникиндей эмес. Аныкы только эле көтөрөт экен болду. Штанги сыяктырдуу. Мен штангиси эмес, недомныйлар кылам дедим, рекордсмен чыныгы деп. 5-чи өздөрү жазыптыр. Эме деп. Аллахым күч кубат бериптир деп. Мага деле берген. Кожомкул сыяктуу эле. 5-чи өздөрү жазыптыр 6 жыл мурун. Жазыптыр да, борончу байке туура айттыңыз, Кожомкул баатыр ушундай экен да деп ойлонуп калышат. Баары жөн эле жүрүп, баары дейт да, жөн эле жүрө бер да Кожомкул дебей, өзүңдү бийиңе сөз жоктоп коюптур, аягын барсаң, бийимди мактап. Жөн эле жүрө бер деп карасаң, өздөрү жазыптыр да 6 жыл мурун. Борончу байке туура айтат экен, корончуну колдоп аткан элдин баары тең. Кожомкул жөн эле сүйлөй берет, ал жөн эле кудул да, мен рекордсмен эмес, мен даже мен кудул болуп алардан кыйын сүйлөп атпайм, кудул жагынан мастер болуп, алар менден үйрөнгүлө кудул жагын дегенде. Кожомкул баатыр ушундай экен да деп ойлонуп калышат дейт. Кожомкул баатыр ушундай экен деп ойлонуп калышпай эле, мен буюрса рекордторум чыкпай калбадыбы? Эми кол менен кылганда көрөсүңөр ошону, кол менен, белдин күчтөрү менен. Тек эле манжа менен кылбайм, бүт жагы менен кылам. 50 түрүк ойлоп чыгаргам 3 жылда. Эл кылбаган түрүктөрдү. Кожомкул баатыр ушундай деп калат. Антип ойлошпойт. Серьезный эле рекордум чыкпай, анан клоун болуп, артист болуп чыксам, анда ошентип ойлосоңор бир жөн. Мен рекордторум чыкты го, торпок чапкан, кире көтөрүп, спринтер сүйрөгөн, фляг көтөрүп баскан, кыскача түрүктөрүм чыкты го. Эми буюрса дагы көрө элек түрүктөрдү чыгарам, ошону көрөсүңөр оозуңар ачылып, экинчи сүйлөбөгөндөй кылам да силердичи. Ордуңарга коюп сындыргандай кылайын. 5-чи өздөрү жазыптыр 6 жыл мурун. Борончу байке туура айттыңыз, Кожомкул баатыр ушундай экен деп ойлонуп калышат. Баары жөн эле жүрө бер да Кожомкул дебей деп. Ар жакка барып чүкөң ойночу, башты урутпай сен. 6-чы Хасан Сапихов 6 жыл мурун жазыптыр да. Бул баланы Кожомкул баатырга теңебей эле коелучу. Ачыгын айтканда бул баланын мээси иштебейт экен дейт. Карасам могу Хасан жазган, Сахипов дейт. Сапихов. Шуну фамилиясы ушуну экен, Сапихов деп. 6 жыл мурун жазыптыр да. Бул баланы Кожомкул баатырга теңебей эле коелучу дейт. Кожомкул баатырга теңеген жокмун, айбан. Как будто кичинекейлер эле ойлоп калат экен ошо. Кожомкулумду айтып койсоң эле, Кожомкулдун ташын кыйратып ийдиңби, атын көтөрүп чыктың беле, андай адам дүйнө жүзүнчө жара албайт. Козгоп эмес, любой качокторду убаганда деп. Менин деле өзүмдүн рекордторум бар. 50 түрүк ташты козгогонум, 650 килограмм ташты. Кайра 5 килограмм таш оодарганым, 160 килограмм ташты 15 метр көтөрүп басканым, жерден алып туруп козгоп киндикке чейин. 150 килограмм байталды олтуруп өйдө туруп 100 метр басканым. 2 манжа менен 11 тонналык автобус 15 метр сүйрөгөнүм. Короче, фляктар көтөрүп басканым 2 манжа менен 20 метр 80 литрди. Эмне Кожомкулску эмес бул, Мен башкача Кожомкулмун, аны туураган жокмун. Туурабы? Колдор менен кылсам да мен анын жарым денесине теңелеп атам. Ага теңелбейсиң бир тал чачына деп. Силер теңелбейсиңер тырмагына. Мен болсо жарым денесине теңелем. Экөөбүздүн боюбуз менен салмагыбыз асмы менен жердей. Ал 230, 215 килограмм, бою 230, менин боюм 183, салмагым 90. Көтөрүп баскан ташым, байталым 150 килограмм байтал, 150, 160 килограмм таш, айырмасы барбы? Мени ачып эле урдуруп эле сүйлөп берет экен, мээсине кирмеген. Силер түшүнбөгөн үчүн ушундай айбанча жазып атасыңар, элдер бузукулап, Кыргызстан ошончо өнүгүп кетет. Малдыр десе. 6-чы мынтип жазыптыр, ошо айттым, 7-чи Гүлжан Мамыралиева 6 жыл мурун жазыптыр да. Борончу байке туура айтат деп калсаң, борончу шайлап алган элдин барчы. Өзүн Кожомкулмун дебей эле койсунчу, уят кылбай, тынч эле жүрө берсин да, Кожомкулга теңебей дейт. Кожомкулга теңеген жокмун, айбандар. Силер теңелбейсиңер. Мен да даже мен теңелбей атам. Мен өзүм, силер мага теңелбейсиңер да. Силер менин тырмама теңелбейсиңер. Мен Кожомкулдун жарым денесине теңелем, ошону билип койгула. Анан Гүлжан сага эмне жок? Үйөң акыл үйрөтчү, мага үйрөткөн жоктуңбу? Мамыралиева 6 жыл мурун ушинтип жазыптыр да. Борончу байке туура айтат деп беле. Борончу экен туура айтпайт, туура эмес, элдерге жаман көрсөттү. Нормальный рекордсмен адамдычы. Ал өзүнүн ишин кыла берсинчи. Кудул жагын билеттирип коюп элдер менен артист кылдырбайчы. Гүлжан Мамыралиева 6 жыл мурун борончу байке туура айтат, өзүң Кожомкулга дебей койсунчу, уят кылбай айтат. Уят кылганда эмне, мен клоун болуп артист болуп койсом эле уят кылып атам. Өзүм рекордторум чыкпай калса бир жөн. Чыкты го, көрдүңөр өз көзүңөр менен. Ишенбесеңер тойлордон кара болоттардан токмок бишектерден сурагыла. Шамшылыктар кара болот алып токмок бишекте шаар аргасы жактардан көчүп келгендер, мен көргөндөр тойдон. Буганы кыймалы болчу деп мактайт, живой көргөндөр. Живой көрбөй туруп экрандан көрсөң ишенбей атасыңар да, ушундай чын эле кыласыңбы? Жөн фокус кылып атасың деген сыяктуу ойлоп калышат элдин баары. Андай эмес, чыныгы нукура кыргызча Кудай берген күч ал.
8-ci Uzer жазыптыр 6 жыл мурун. Борончу мырза айткандай Кожомкул атабыздын кадыр баркын түшүрүп жатат бул бала дейт да. Карасаң 8-ci жазыптыр, Uzer жазыптыр да 6 жыл мурун. Борончу мырза айткандай Кожомкул атабыздын кадырын баркын түшүрүп жатат бул бала дейт. Кадырын баркын түшүргөндө эмне кылып атам мен айтсаңар? Кадыр баркын түшүрүп. Кожомкул деп Бурсули деп айтып койсом анда унчукпайсың, ал Кытайда кыргыз. Кожомкул өлгөн. Мен тирүүмүн да, мени жоготушуңар керек да. Кожомкулду мактайсың өлгөн кишини. Качан тирүүбүздө мактабасак болбойт, кийин кеч болуп калат. Мени да мактап өткүлө. Жакшы, молодец деп. Жакшы адамдар жазыптыр арасында мага дух берип. Ушу комменттерин 1,5 миң комментер түшүрүптүр ушу Борончууда 6 жыл мурунчу. Молодец деп жазыптыр. Аларга көңүл бурбап, айбандар колдон келбейт, сүйлөй беришет деп. Мен ошолордун сөзүн ачыкка чыгарып, мен өз сөзүм менен айтып кетейин дедим, чындыгы. Комменттерге көңүл бурбайт го, карабайт го деп элдин баары жазыптыр. Мына өзүм жооп берейин, ошол күн келди буюрса деп айтып кетейин дедим. 8-ci Uzer жазыптыр 6 жыл мурун. Борончу мырза айткандай Кожомкул атабыздын кадыр баркын түшүрүп жатат бул бала деп. Түшүрбөйлү, авторитетин кайын көтөрүп, өчүрбөй, алар китептен окуган эмессиңер да, китептен окусаңар. Мен окугам 2015-жылда. Эмне, кандай окуялар өткөн. Аюу менен кармашкан, дөбөт каршыкылардын куйругунан ыргыткан күчү менен. Көп конокко чакырчу экен тоонун аркөттерине, айылдарга сыйлашып. Күрөшкө чыкчу экен, эңишттерге мушташтардан да күчү менен ыргытчу экен. Өзү килейген 230 бой, анан 215 килограмм салмакта болсо любой коркот да, туурабы? Андан кийин 9-му деп жазыптыр. 9-чу Uzer жазыптыр да 6 жыл мурун. Борончу туура жеткирди, сөзү Кожомкулмун дебе деп. Негизи туура Кожомкул кайда, бул кайда дейт да. Карачы, кайра жинди кашка айтат да. Uzer жазыптыр да 6 жыл мурун. Борончу туура жеткирди, сөзү Кожомкулмун дебе деп. Негизи туура Кожомкул кайда, бул кайда дейт. Кожомкул кайда, мен кайда, туура айтасың бирок. Кожомкул кайда, мен кайда. Силер менин жанымдан кайдасыңар? Ошол сыяктуу эле. Кожомкул ким, мен киммин? Мен башкача күчмөнмүн. Башкача Кожомкулмун десем, кайра Кожомкулга теңеп, анын ташын кыйратып койдуң беле? 640 килограмм ташын көтөрүп бастың беле 100 метр? Атын ашып кеттиң беле дейт. Мен деле 150 килограммдык байталым бар, олтуруп өйдө туруп 100 метр баскан. Ал 160 килограмм ташым бар, көрө элек, эл көрө элек ушу. 15 метр көтөрүп баскан. Эки бала киндикке чейин козгоп туруп база албай койгон 1 метрде. Мен азыркыларын күч менен болуп атам. Кожомкул болбосом дагы. Андан кийин 10-чу жазыптыр. Айпери Каныбекова деген. 3522 дейт. 6 жыл мурун жазыптыр да. Өзүңдү Кожомкул атага теңебей эле койчу. Мээң жок экенин көрүнүп эле турат дейт. Уятың болсо телевизорго чыкпай эле койчу. Бирок рекорд коем деп абириңди төкпөчү дейт. Карачы муну сүйлөгөнү. Рекорд коем деп абириң төкпөчү дейт. Айпери Каныбекова. Ал күйөөңө барып акыл үйрөтчү. Мен эмне болосуң? Күйөөң деле карачы, мага тийишпей эле. Силер менин тырмама тең элебейсиңер. Сөзүм бар, тилим бар деле 2 метр тилиңер менен сайрап, тил менен любой эле сүйлөйт. Монда чыныгы кыймыл аракети менен, эмгектери менен кылган кара күчтүүлөр, кара күчтүү адамдарчы. Андайларды эч ким кыла албайт да дүйнөсү боюнча. Айпери ушинтип жазыптыр да. Каныбекова 3522 6 жыл мурун жазыптыр. Өзүңдү Кожомкул атага теңебей эле койчу дейт. Теңеген жокмун биринчиден. Мээң жок экенин көрүнүп эле турат дейт. Мээң иштебесе анда трюктарды каяктан ойлоп чыгарат элем, туурабы? Дүйнөгө таанытайын деп. Кызыктуу суроо экен. Мээң иштеген үчүн трюктарды ойлоп чыгардым да, бирөөнү турбай. Ташайна шакирттерине окшоп турбай. Сен эмне кыласың? Сен өзүң мээң иштетип, туура тамакты жасаганды үйрөнүп, туура күйөөңдү бакканды үйрөнчү, мага акыл үйрөткөн орноктуңбу Айпери? Сен эркектер кыла албайт, сен кыз башың менен андай сүйлөй эле кой, сен анда татыктуу эмессиң. Эркек күйөөң кыла албайт мындай нерселерди, мага акыл үйрөтүп коет уялбай. Жазыптыр, өзүңдү Кожомкул атага теңебей койчу, мээң жок экенин көрүнүп эле турат, уятың болсо телевизорго чыкпай эле койчу. Телевизор эмне? Директор белең, чыгарбай койгондой, же Кудай белең. Кызык суроо бербөчү чыктыңбы мага? Телевизорго өзүм билем, талантың күчөп ашып турса, любой адам чыккысы келет телевизорго. Чыксам дагы эл чыкпаган эфирлерге чыктым мен, убагында артисттер чыкпаган эфирлерге. Кызыктуу суроо беришет да, булар атайын чыкпай калса экен деп. Жазып өзүңө телевизорго телевизорго чыкпай эле койчу деп, өзүңдү Кожомкул атага теңебей койчу, мени экенин көрүнүп эле турат, уятың болсо телевизорго чыкпай эле койчу дейт. Карасаң, бирок рекорд коем деп абириң төкпөчү дейт. Абирим төккөндө эмне? Уят болду мисалы, же эмне? Кыла албай башында 2018-жылы рекорддон чыкпаса мейли кыла албайт экенин айтмакмын. Кылган үчүн уверенный сүйлөп чыктым да, туурабы? Эми элдин баары эле мактанчакта ойлоп калат экен, таластык деп. Таластык эмес, чүйлүк сыгатылык жетегенден Бишкекке бир тууган деген сыяктуумун. Жердин түбүндө эле океан аркы бетинде туруп эле жаза бергилечи, кыйын болсо мага окшоп чыкпайсыңар. Колуңан келбейби, анан унчукпай отурула да, баа берип мага. 10-чун айттым. Андан кийин 11-чи Бектуру Низама деген жазыптыр, Низама 6 жыл мурун. Сен такыр эле чыкпачы, Кожомкулдун атын жаман кылбай. Чыксаң да Кожомкулдун атын айтпачы дейт. Карасаң,
Бектур Назим жазып тур да, 6 жыл мурун жазып тур. Сени такыр эле чыкпачы дейт. Сенин ишиң бар, чыгамы чыкпайбы өзүм билем да. Как будто эле менин шефим болуп кеткен акыл берип атат эле. Кожомкулдун атын жаман кылбай, чыксаң да Кожомкулдун атын айтпачы дейт. Чыксам да Кожомкулдун атын эмнеге айтпайм? Эмнеге Брус Ли дегенде Жит Кундону, тон кийин Стен Сигаллар деле, Майк Тайсондор, Тони Жилар деле чыкпадыбы? Эмнеге айтпайт? Алар деле Брус Ли деп кыялдан чыккан. Алмаз Акун жана дүйнөнү грэпплинг жагынан чемпион бар го жанакы Байытовдук, Нарындык. Алмаз Акун байке. Самат Абдрахманов деле чыккан. Мен да Брус Ли болгум келет деп. Мечтасына жетти мынакей. Ошол сыяктуу эле меники деле стилим бөлөкчө, алардыкынан бөлөкчө, өзгөчө дегендей. Акыл үйрөтпөчү мындай вообще түшүнбөйт экенсиң, рекордду түшүнбөгөн айбандар жазып тур да, колуна бок келбегендер. Андан кийинкиси 12-нчи жазып тур Назира Садыкова деген. 3 жыл мурун жазып тур да, Кожомкулдун тырмагына татыбайсың, ооба, Кожомкулмун дебе дейт. Кожомкул тырмагына сен татыбайсың, мен жарым денесине тең элем. Ошону билип койгула. Уктарбы, бөбөктөр? Татыбайсың тырмагына таңа Назира Садыкова 3 жыл мурун жазып тур да, Кожомкулдун тырмагына татыбайсың, ооба, Кожомкулмун дебе дейт. Сен кимсиң? Мен Кожомкул дейминби, күчмөн дейминби, ишиң болбосо уктуңбу? Кожомкулмун деген үчүн мен деген өзгөчө чыктым да, ага теңелбесем дагы башкача Кожомкул болуп. Как будто кызыктай башкача түшүнүп алат экен, өзүңөр туура жазган үйрөнгүлөчү. Ошондой рекордтор эле кылдым го. Анын жарым рекордун кылдым го. А деле манжасы менен кылган эмес, мен башкача Кожомкул болуп чыктым. Мен колдорум менен кылып атам, анын жарым рекордторун кылып атам кол жактары менен. Түшүнбөйт экен айбандарчы. 11-нчи, 12-нчини айттым, 13-нчү өздөрү жазыптыр. 6 жыл мурун Кожомкул тууралуу түшүндүрүп айтып туура кылдыңыз Борончу байке деп эле. Борончу байкесин шайлап алышкан тем элечи. Туура айткан жок, анын туура эмес сүйлөп салыптыр элдердин баарындачы. Өзүнүн ишин кыла бербей кудул жагын. Мага акыл үйрөтпөй. Мен рекордсмен жагынан да чыктым, артист жагынан да чыктым, мен универсальный болуп. Даже артисттер менин рекордумду калбайт, мен артисттердин ролунан ашыкча кылып койдум деп айткандачы. Ошону билип койгула, бөлбөктү малмыштар десе. 14-нчү Кыргыз Урулат 6 жыл мурун жазыптыр. Ассаламу алейкум туугандар, менин оюмча Зарылбек баатыр эмес, бул бала балбан, Кожомкулмун дегени туура эмес. Баатыр деген элин жерин душмандардан коргойт, балбан күчү менен элдерге таанылат дейт. Карасаңбы? Мен баатыр да эмесмин, биринчиден балбан да эмесмин. Мен күчүмөнмүн, жөн эле Заку күчүмөнмүн. Мен баатыр балбандардан да бийик турам, мындай айтканда. Ошону билип койгула. Экинчи, мен баатыр балбан деген укпайын, уктанабы любой жерден. Только мен күчүмөн деп жүргүлүм, Заку күчүмөн деп. Кыргыз Урулат 6 жыл мурун жазып тур да. Ассаламу алейкум туугандар, менин оюмча Зарылбек баатыр эмес, бул бала балбан, Кожомкулмун дегени туура эмес дейт. Кожомкул эмнеге туура эмес? Кожомкулга теңбесем да Кожомкулмун деп мечта койдум. Ошондой рекордтордун жарымысын кылып чыктым да, туурабы? Ага жетпесем дагы. Кызыктай суроо жаза беришет экен. Алейкум туугандар, туура эмес деп карасаң, тим эле шеф болуп кеткен эле, кудай болуп кеткен. Батыр деген элин жерин душмандарын коргойт дейт. Коргой берсин, Батыр эл жерин коргой берсин. Мага эмне экен? Балбан күчү менен элдерге таанылат дейт. Таанылы берсин. Колунан келгендерин жасап атышпайбы спортсмендер чогуу атат. Күрөш жагынанбы, бокс жагынанбы, дүйнөнүн желегин, Кыргызстандын желегин дүйнөгө таанытып дегендей. А мен Батыр балбан да эмес, мен күчмөнмүн. Балбан Батырдан да бийик турам, ошону билип койгула, мындай Зак күчмөн деген уктанабы? 15-нчи Мир 6 жыл мурун жазыптыр. Сен өзүңдү Кожомкул кылып алыптыр го, Кожомкул атабызга эч ким тең келген эмес ушул маалга чейин. Сен өзүңдү ага теңебе? Туура эле айттымбы туугандар дейт. Сен туура айтпай кара жерге келип уктуңбу? 15-нчи Мир 6 жыл мурун жазыптыр да. Сен өзүңдү Кожомкул кылып алыптырсыңбы дейт. Кожомкул алып турганда эмне деп айтайын? Брус Ли деп айтмак белем. Кожомкул десем Кожомкул дейм да. Бирок ага теңебесем да, зато Кожомкул деп мечта койдум. Мына Бойко, Тони Жалар деле Брус Ли деп болом деп чыккан убагында, туурабы? Биздин Кыргызстандагы Самат Абдрахманов жана боксер, Алмаз Акун байке грэпплингдеги Баятовдук. Алар эле Брус Ли болом деди, ага Брус Лиге жетпесе да башкача Брус Ли болуп чыкты. Көрдүңөрбү аны туурабай? Мен деле ошо Кожомкулдай болсом да, аны жарым рекордун туурасам дагы, жарым денесине тең келсем дагы, зато башкача чыктым, туурабы? Башкача манжасы менен кылган да эмес, Кожомкул атабыз мындай айтканда. Мен башкача Кожомкул болом деп атпайм. Мен манжасы менен эмес, мен колдорум менен да, башым менен дагы мык кагып, мойнум менен мык суруп, желке менен машинаны капталга жылдырам 1 тонналык машинаны. Мойнум менен спринтер сүйрөйм, чеке менен автобус сүйрөгөм 11 тонналык 15 метр. Колдорум менен 160 кг ташты көтөрүп баскам 15 метр. 150 кг байталды олтуруп өйдө туруп 100 метр баскам. Биягы 100 литрден 200 литр 4 фляг сууну, темир флягтарды. Ордон козгоп 10 метр баскам. Эмне, Кожомкул эмес бу? Мен тетиги Келдибекчи дүйнө жүзүндө стилаштар болуп, протеин, укол, спирттер менен кылбайм мен. Чыныгы кара күч менен кылам. Тамакты эл катары жесем дагы, даярданбасам дагы, тубаса деп коет, мындай дечи. Эмес ушул маалга чейин сен өзүңдү ага теңебе, туура эле айттымбы деп коет. Сен туура айткан жоксуң, обу жок сүйлөбөчү мага. Сен башкаларга үйрөт акылды жана спортсмендерге.
15-нчи мир моюп акенин ар жагын жасап аткан турбайбы ыйраткан сөтчү 6 жыл мурун жазып тур да сени өзүңдү кожомкул кылып алыптыр го кожомкул атабызга эч ким тең элек эмес ушул балга чейин сен өзүң ага теңээ туура эле айттым деп туура айткан жоксуңбу 16 арты сал деген жазыптыр 259 жазыптыр да 6 жыл мурун 21 кылымдын кожомкулу болсоң чыныгы мынтиптир да 21 кылымдын кожомкулу болсоң кожомкулдун ташын көтөрө албасаң кожомкулдун атын уят кылбай эле койсоң жакшы болмок дейт. Кожомкулдун ташын эмнеге көтөрөм айтсаңар? Ташын көтөр дейт. Мен кожомкулун деп чыксам эле эмне обязательно ташын козгоп анан атын ашып кетиш керек экенби тоолом арып кетим андай эмес менин рекорд. Мен өзүмдүн рекордторум бар, өзүм ойлоп чыгарган 2014-жылдары. 2003-жылдары окуя рекордторум башталды эле башында кожомкулдай болом деп. Кийин анан 2014 ушундай түрүктөр ойлоп чыгардым. 2017 чейин 50 түрүк ойлоп чыгардым 3 жылда. 16 приемго бөлүнөт. Андан кийин өзүмдүн 650 кг ташты тапкам 2014-жылы. Аны 20 сантиметр козгогом 650 кг ташты. Мен өзүмдүн ташым бар, кожомкулдун ташын эмнеге алардын таштарын туурабай даяр оокатка көнгөн киши деп калам алардын ташын оңой бар эле козгогонду. Мен өзүм аракет кылып түрүктөр ойлоп чыгардым. Аларды бир күнү болбосо бир күнү көрсөтөм, убакыт көрсөтөт. Ошо таштардын баарын. Байтал автобус деген көрө элек түрүктөрдүн. Жеке эле Гирам, Флягеле, Спринтер анан тиги бул торпого эле бар деп атасыңарбы? Менин түрлүү өнөрлөрүм бар да, кирилек 10-15те глейген эл кылбаган, дүйнө жүзү боюнча эч ким кылбаган рекордторду буюрса, ал убакытта көрсөтөт. Ошолорду алып чыкканда оозуңар ачылат да, ошондо экинчи сүйлөбөгөндөй кылам да силерчи, бул айбандардычы. Негативтери. Жакшы адамдар мага дух бериптир комменттерден. Комменттерде жакшы адамдардын сөздөрүн мен айтып кеттим. Алар айтпаса да, мен өзүм айтып кетейин өзүмдүн чын жүрөгүм менен дедим. А так, монтип акыл үйрөтпөй эле дагы бир барага калды биякта да, бир барага. Бир барагын эле окудумбу, узун барактын. Мындай айтканда 17 суроого жооп берип турдум жаңы эле. 17 суроого жооп бердим да жаңы элечи. Дагы бияк аягы 37 суроого чейин экен да аягычы. Дагы 20дай суроо калды. Аны эмки 5-өңү калтырайынбы келаткан, ушуну жооп берип кетейин. А так жаман көрбөй эле негативтер. 6 жыл мурун көңүл бурчу эмесмин комменттерге. Мына быйыл көңүл буруп 6-чы комменттерге жооп бердим. 1 айдан бери комменттерге элдерге кызыктуу кылып сүйлөп кетейин. Сөз жагынан да элдер жактырчу эле го 2018-жылдары ушундай сөздөргө жооп берчү элем го, анан таштап койгом да. Буюрса жакса бал коюп коелу, жюри болуп канча бал бересиңер дегендей. Ошо ишиңиздер ийгилик. Мен Зак Күчмен, мына кийин Зак Күчмен дегиле. Аякта кожомкулга теңбесем, анда силер кожомкулдун тырмагына теңилбейсиңер, мен атак жарым денесине теңилем. Ошону билип коелук, тааныбы? Мага акыл үйрөткөндө силер кимсиңер деп эле. Ушундай любой эле адам кичинекейине мечта коет, бирөө мен Брусилия болом, кожомкулдай болом деп. Алар илгерки да 55-жылдары, 73-жылы чыккан окуялар. Майк Тайсон, Стен Сигал 85-жылы чыккандар. 2006 Тони Жалар чыккан, тайландский. Биздики деле ушундай. Мына 90-95-жылдары Алмаз Акунбайка Брусилия болом деп чыктыбы, чыкты 2000-жылдары. Самат Абдрахманов чыктыбы, боксер, оштон болот. Ал мынакей Брусилия болом чыктыбы, ада чыкты мына 2019-жылы. Ошол сыяктуу эле меники деле. Добойт анда жолукканча.